Мигранттын баласы мектепке алынбай жатабы? Ушул жылдын август айынан бери Москвадагы кыргыз мигранттар балдарын мектеп, балабакчаларга киргизе албагандарын айтып, видео кайрылуу жасашкан. От безвыходности, так как мигранты, да, это мы, кыргызы, граждане Кыргызской республики, в Москве не можем устроить своих детей в государственные школы. Хотя мы здесь все официально работаем, налогоплательщики, но они, ссылаясь на то, что проверку не проходим, они вообще в этом году не берут наших детей. Тышкы иштер министрлик мындай фактыларга катталып жатканын тастыктады. Министрлик элчилик Орусиянын тышкы иштер министрлигине, мамлекеттик органдарына жана Орус президентинин администрациясына кайрылуу жолдогонун билдирди. Орусия тарап мындай кыйынчылыктар айрым мектептерде бош орундардын жоктугунан улам келип чыкты деп түшүндүргөн. Ал эми министрлик көйгөйдү жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөр уланууда дейт. Тышкы иштер министрлигинин 18 сентябрдагы маалыматы боюнча Москвада 224 кыргыз бала мектепке барбай эле.